Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Өтө бүгүнкү күндү күттүм эле, баягы ошо согуш токтойт деп анан бул да Кыргызстанга кандайдыр бир таасирди тийгизет. Бул жерден эки эле жол бар. Бир жол бул аябай чоң соода алакасы дагы күчөйт. Эки өлкөгө тең реэкспорт кылабыз. Украинага дагы, Орусияга дагы. Украинада курулуш иштери башталат. Түштүк Кореяда өнүгөт. Чоң акча эгебейсиз ушундай кирет. Ал акчага шаарларды курушат, калыбына келтиришет. Биздин мигранттар бүт Украинага барып иштешет. Бирок экинчи варианты Кыргызстандын реэкспорту Орусияга токтойт. Санкцияларды Орусиядан чечсе, Орусия Европадан түзмө-түз товарларды ала баштайт, нефть сата баштайт. Ошондо кайсы бир кыска убакка биздин соодобуз басаңдайт да. Ушундай эки нерсе болушу ыктымал. Ошон үчүн ушул жаңылыкты күтүп аттым эле. Чын эле үч лидер тең, ошол ири мамлекеттердин лидерлери. Эми экономика боюнча карасак, албетте АКШ эң чоң болуп турат. Бул жерде 32 триллион доллар менен, Орусия 2 триллион доллар менен, Украина болсо бир 600 миллиард доллар болсо ошого да ыраазы болсо болот да. Ошол баягы акчалары менен албетте баары бир Трамп үстөмдүк кылмак. Бирок аскери жактан баары бир азырынча ядер держава болгондон кийин Орусия менен АКШ кандайдыр бир тең-тең сүйлөшмөк, ортосунда Зеленский эле калмак да. Бирок кантсе да аябай кызыктуу болмок ушул үчөө жолукса. Бирок бүгүнкү азыркы убакка эмне бизге белгилүү? Албетте бүт материалдарды текшерип алгыла, булактарды карап койгула, бул жакшы болот да. Биринчиден, ошо сүйлөшүүлөр болмок бүгүн Стамбулда. Долма Бакчы деген ошол жерден дардап коюшкон түрктөр жерди. 15-бугуда ошол саат 2-лерге күтүшкөн. Орусиянын делегациясы таң атпай учуп келген. Украинанын делегациясы баягы Путин барбайт дегенди угуп жибергенге мындай шашпашкан. Анан аздыр эле ушул жакынкы эле 2 сааттын ичинде билинди, ошо Зеленский тарынмыш болуп, Путин келбептир, мен чакыргымды албаптыр, өзүлөрү чакырды эле Стамбулга, мына келсем жок экен. Биз деген эч кимди жибербейбиз деп жаткан, аны Европа биримдиктин лидерлери басмырлап, кой антпе, жибер бирөөнү деп Трамптын администрациясы да кысым кылып, анан акырында Зеленский айттыр, макул, ошо жиберем деп, биздин Арахамияны жиберебиз деп коюптур да. Давид Арахамия. Негизи ошо 22-жылда ошо Стамбулда ушундай сүйлөшүүлөр болгон, түз сүйлөшүүлөр болгон, чыл чатакты жөнгө салууга, бирок ал ийгиликсиз болгон. Ошондо ортомчу Түркия Режеп Тайып Эрдоган болгон. Ал эми АКШнын катышуусу дагы ошол бул жолу ошо Марко Рубио болмок да ортосунда. Трамп да балким барбайм деп аткан. Анан Путин келбесин угуп, мен да анда барбайм деп койгон да. Бирок дагы эле 16-сында келиши мүмкүн Эрдоган менен жолугуп сүйлөшкөнгө. Негизги ошол сүйлөшүүлөр алдын ала шартсыз болгон, эч кандай шарт коюлмак эмес. Орусия ошол 22-жылдагы сүйлөшүүлөр кайсы чекитте токтолсо ошол чекиттен баштайлы деп сунуш кылган. Украина ок атышууну жана аскерди чыгарууну талап кылышкан. Орусия болсо Украинаны денацификация, куралдарын чыгарып демилитаризацияны сурашкан да. Силер деген ошо азыркы басылган территорияларды бизге калтырасыңар, армияңарды кырскартасыңар, куралыңардын баарын Европага тапшырасыңар, же болбосо жок кыласыңар. Анда биз ошол течтик камак кылабыз деген да. Бирок Украина түшүнүп атат, эгерде ошо сага бирөө кол салып атса, сен курал менен андан да атышып атсаң, анан бир маалда сен куралыңды ыргытып салсаң, эмне болуп кетер экен? Ошо силер бизди өлтүрөсүңөр, силер бизди кырасыңар, биз ага макул эмеспиз деп ошо 22 жыл сүйлөшүүлөр токтоткон. Бирок азыр баары бир ошол кайра чекитте Орусия мындай сөздү уланталы деп туруп алды да. Сүйлөшүүлөргө ким катышып жатат? Орус делегациясынан мисалы үчүн Владимир Мединский, ошол РФ президентинин жардамчысы, мурун ошо маданият министрлигин башкарган, бүгүнкү күнү ошо бүт жаңы Орусиянын идеологиясы, жаңы жазылган тарыхы, Рюриктен тарткан тарыхы, бүт ошо жаңы ушундай кандайдыр бир бүгүнкү Орусиянын режиминин жалпы ой пикир жүгүртүүлөрү бүт ошо Мединский кагазга түшүргөн. Мединскийди идеолог дешет. Мединский ошол Дугиндер менен бирге, Соловьевдор менен бирге, Соловьев деген мурун автор болгон да, философ. Азыркы телевизордон сүйлөп аткан Соловьев эмес, башка. Ошол Соловьевдун китептерине таянып, азыркы Россиянын идеологиясын түптөгөн киши деп эсептелинет да. Жана Владимир Путинге эң чоң ушундай идеологиялык басым кылат. Ал Ротенберг жана ошо Вайо деп айтышат да, ошондой бир нече кишилер Путиндин баягы акылын
башкарат дешет да. Ошо Мединский болмок, анан Александр Фомин болмок коргоо министрлиги, ошо Михаил Галушин тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү, Игорь Костюков ушул баягы разведканын башчысы да, баягы сырткы чалгындоо кызматынын башчысы. Анан албетте Путин да келмек болчу, Лавров да келмек болчу, бирок алар келбей койду. Украина делегациясы ыктымал катышуучу ошол Зеленский Эрдоган болмок. Эрдоган менен Анкарада жолугуп ушул сүйлөшкөн бир сыйра. Анан Андрей Сибига катышмак тышкы иштер министрлиги. Бирок анан кайра Давит Арахамия же болсо ошол деген ошол божомолдор болду. Анан бүк жаңы эле азыр ошо мен нерсени айтып атканда 2-3 саат мурда Зеленский макуланда бир делегацияны жиберебиз деп ушу айтып аткан болчу да. Анан башкалар Режеп Тайып Эрдоган ортомчу катары катышмак, жана конокторду тосуучу кожо катары. Марко Рубио катышмак, АКШнын өкүлү. Анан Дональд Трамп да 16-бугунда келмей, эгерде Орусия менен Украина кандайдыр бир чекиттерге жетишсе. Бирок ошол Зеленский эле калып калды Түркияда, калгандар жок. Түркиянын территориясында Путин жок. Албетте Трамп да жок. Анан Орусия оккупациялык аймактарды тааныгыла дейт, Украина НАТОга кирбейбиз деген милдеттеме бергиле дейт, жана бүт Орусияга коюлган санкциялардын баарын алып салгыла дейт да. Украина аскерлерди чыгаргыла дейт, туткундардын баарын кайтаргыла дейт, туткунга алынып кеткен киши балдарды кайтаргыла дейт да. Анан согуш кылмышкерлерин соттогула дейт, коопсуздук кепилдиктерди бергиле дейт да. Ошол согуш кылмышкерлери катары Европа жакында ошо трибунал иштерин алып барып, ошо аны мындай расмий эмес Путинге каршы трибунал деп аталат, баягы Нюрнберг трибунал сыяктуу ошо фашисттик Германияга каршы так ошондой эле Европа биримдигинде Гаагада атайын иштерди жасашты, жана ошо Путинге каршы сот өкүмдөрүн чыгарып, кармоого римский статус боюнча аны кармаганга ушундай өкүм чыгарышты. Ошо Гаагский трибунал сот, эл аралык соттун ушундай чечими менен. Анан дагы ошо эң негизги айыптоосу дал ушул Украинанын баягы оккупацияланган жерлеринен ата энеси өлтүрүлгөн балдарды чыгарып кеткендиги да. Ошо Орусиянын алыскы мындай чыгышка чыгарып кеткен, Сахалин ошол тарапка да, Сибирге чыгарып кеткен, Бурятия, Сахадагы ошо аймактарга да чыгарган деп айтылып жатат да. Анан ошондой болгон, кандай кыйынчылыктар бар? Орто пикирлер минималдуу да. Ортодо мындай тең салмактуу кандайдыр бир компромисс чечими такыр жок да. Бул жерден бир да серепчаны таппай жатат. 2022-жылдагы сүйлөшүүлөр жана талаптар согуш кылмыштары, мисалы үчүн Буча бир себептүү мындай тоскоотконго себеп болгон да ошол сүйлөшүүлөрдү. Буча мисалы үчүн ушул атайын эл аралык комиссия түзүлгөн, аякта дагы Орусияга каршы иш аракеттер жүргүзүлүп атат да. Негизи баягы согуш алып барганда эл аралык мыйзам бар да. Согуш болгондо тынч адамдарды өлтүрсө болбойт, бир гана аскерлерди өлтүрсө болот, бирок түзмө-түз кагылышта. Туткунга алсаң аны кыйнаса болбойт, тескерисинче. Аны албетте баягы тамак берип, жылуу тамак берип, жылытып, эл аралык мыйзам боюнча кайра алмашууга бересиң, же болбосо баягы согуш бүткүчө кайсы бир жерде концентрацияланган лагерге кармап турасың да. Бирок лагердеги ушу жашоо деңгээли адамдын мындай абийирин бузбагандай болуш керек да. Ошондой болчу, бирок Орусия тараптан андай нерселерди күтүшкөн жок. Украиндердин туткундары, украиндер болсо Евро биримдиктен курал алгандыктан аларга кичине баягы эл аралык ошол Вена конвенциясын сактайбыз деп алар тал ошол жерден көп орустардын туткундарын жакшы карашкан да. Анан ошонун себебинен аябай ушул баягы Орусияга нааразы болушкан да, Украина туткундарын жаман абалда карагандар үчүн. Анын айырмачылыктары бүт ошол келечегин эч ким көрбөй атат, шек санап атышат, ошол сүйлөшүүлөр болбой калса керек деп айтып атышат, ошол келечеги жок деп. Учурда абал сүйлөшүүлөр уланууда, жыйынтыктар айтыла элек. Албетте ошо эч кандай мындай жыйынтык болгон эмес да. Эмнеге, эгерде карасак, эмнеге ошондой? Эмнеге ушундай болуп калды да? Жалпысынан менин түшүнүгүм боюнча жана башка серепчилердин айтуусу боюнча АКШ менен Евро биримдик бириккени ал аз калган.
ошо Трамп Путинге каршы сөздөрдү айта баштаган. Жана ушул Евро биримди чогултуруп ультиматум кылган. Путинге кайсы бир кыска убакыт берген Орусияга. Анан ошол убакыт бербесе, ошол трибуналды баштайбыз, кайсы бир дагы санкциялар киргизебиз, жана кандайдыр бир өтө чоң чараларды көрөбүз деп койгон дагы ага Трамп да макулдугун айткан. Ошол сүйлөшүүлөрдү улантасы дегенде Трамп бир маалда эле ошол Евро биримдиктин чечимин кое тургула деди. Негизи максат ошо болду го деп айтып атышат да. Анткени ошол биримдик бузулду Трамп менен Евро биримдиктин ортосунда. Албетте кайсы бир убакыт утулду, ошол Европа тараптан утулду, Орусия тарапка утту десе болот да ошол убакытта. Анан Евро ультиматумду тишсиз экенин далилдеди бул дагы нерсе, анткени мына ультиматум убактысы болду, эмне болуп кетти да, эчтеке болгон жок. Мындай болду да, Орусия айтып атат, эмне кылып аласыңар дейт да, эмне кылып аласыңар? Эчтеке кыла албайсыңар дейт. Чын эле эчтеке кыла албайт да Евро биримдик азырынча. Мындай кандайдыр бир чечкиндүү эч кандай чечимдер жок да. Мындай ошонусун көрсөт, дагы бир сыра көрсөтүп койду да. Мынакей мен кааласам сөзүмдү айтам, кааласам сөзүмдү алам, а силер эмне кылып аласыңар деп. Эчтеке кыла албай атышат азырынча. Убакыт утуу да болду, анткени баягы рекогностировка болгондой болду. Фронтко аябай көп кошумча дагы ошол дрондор жиберилди. Украиналыктардын аскерлери айтат, өткөн түндөн баштап сүйлөшүүлөрдүн астында баягы атакалар, чабуулдар чукул болуп кетти да, кызуу болуп кетти дейт. Дагы күчөдү дейт да. Ошондой дейт. Согуш улануусун көздөө да болуп жатат бул жерде. Азыркы ички серепчилер Орусияныкын айтып атышат. Эгерде азыр мисалы үчүн Орусия бийлиги кандайдыр бир жол менен согушту токтотсо, ички ыдыроолор аябай катуу болот дейт. Ошон үчүн азыр дагы ошо ар кандай орус ушундай коомчулугу деген уюмда пайда болуптур. Ал деген мигранттарды кууратып атат Орусияда. Анан азыр баягы Айола болуп, Башкортостанда жана Татарстанда башка ошол айел болуп, мындай маданияттык феномендер болуп, дүйнө жүзүндө таанылып, аябай жаңырган ушундай ырлар чыгып, анын аркасынан дагы элдердин өзүнүн духу көтөрүлө баштаганда, ошонун баарын түшүрөбүз дейт. Ушунун баарын баягы тырмакка кысабыз деп атышат да. Ошо кайра силер деген өзүңөрдүн баягы бир кездерде Советтер Союзунан бөлүнүп кеткен Кыргызстан сыяктуу же Казакстан же Өзбекстан сыяктуу келечегиңерди көздөбөгүлө биз баарыңарды кайра Орусиянын ичинен калтырабыз деп, ыдыроого жол бербейбиз деп жатышат да. Ошол Орусия коомчулугу деген ушундай бир уюм. Согуш уланышы керек болот да анда бийликке. Согушка акча бар, нефтке акча түшүп атат. Нефтке баасы түшсө, бул деген өтө алсыздартып атат, бирок баары бир нефть дагы эле чыгып атат орус жергесинен. Ошон үчүн нефть чыккыча улана берет да согуш. Ушундай нерсе болот, арзан болсо деле. Саясаттык оюн. Бул жерден дагы ошол Владимир Путин көрсөтүп атат да, саясатты ким ойной алат экен да. Путин ойной алат экен, Трамп ойной алат экен. Евро биримдик ойной албайт экен, Украина ойной албайт экен да. Ошондой нерсени көрсөтүп койду. Эми саясатта бекеринен саясат деп аталбаса керек да, бул жерден баягы сат деген сөз да бар да, ошол саясат деген сөздө. Ошол мисалы үчүн ошо баягы эле ошо кай жерде болсо сүйлөшүүлөр, ошол эле жерде уланмакчы сүйлөшүүлөр. Бирок ошо бүгүнкү күнү Украинанын делегациясы эмгиче келе элек. Орусиянын делегациясы ошол жерден отуруп, бир аз Түркия менен баягы коноктоскон конок ээлери менен сүйлөшүп, үй ээлери менен, анан кайра ошол тарап пресс-конференция жасап, ошо Украина тарап келбей атат, биз деген ошол байкка эле ошондой кандайдыр бир талаптарды коет элек, ошол талаптарды ошол 22 жыл бузуп кеткен, сүйлөшүүлөр токтотуп кеткен. Ошон үчүн биз аларды күтүп атабыз деп айтып коюшту да. Алдын алсак кандай болот да эмичи? Эми Василий Кашин бул деген баягы ВШЭ деп коет, НИИ ВШЭ, бул деген баягы Плехановдун жогорку экономика мектебинин ушундай профессору. Сүйлөшүүлөр расмий эмес деңгээлде жүрүп жатат, бирок негизги макулдашуулар чечилгенден кийин гана саммит болушу мүмкүн. Иштебей калуу коркунуч сакталууда дейт. Иштебей калуу бул келишим иштебей калганына ошондой коркунуч чоң деген дагы. Павел Дубравский дейт, саясий стратег, Трамптын тобу менен байланыштар анын инаугурациясына чейин эле башталган. Бул сүйлөшүүлөр активдүү даярдыктан кабар берет дейт, ушундай ойдо да. Марко Рубио болсо АКШ мамкатчысы айтат да, ушул уруш бир тараптын толук жеңилиши менен бүтпөйт дейт, же жеңиши менен бүтпөйт дейт да. Ошондуктан саясий чечим экөөнү тең пайдалуу дейт, Орусияга да, Украинага да дейт да. Көбүнчө Украинага дейт, анткени Украинада ресурс аз дейт да.
Дмитрий Абзалов дейт, саясаттануучу. Дипломатиялык аракеттердин активдешүүсү 25-жылдын биринчи жарымында күтүлүүдө, бирок Орусиянын шарты боюнча гана дейт да. Ошо Орусия тарапта айтып атат. Бүгүнкү күнү ошо кимде күч болсо ошол ошондо чындык да. Ошон үчүн Орусиянын шарттары аткарылат деген сыйт да. Андрес Нильсен бул Даниялык талдоочу. Сүйлөшүүлөр саясий баш айлантуу жана алардын согушту тез арада бүтүрүүнүн аныктоочу келечеги бул жалган көрүнүш дейт да. Бул деген. Бул сүйлөшүүлөр жөн эле саясий спектакль, убакыт утушка, алаксытышка. Ал эми негизи ошол тынчтык эч качан максат болгон эмес деп. Ушул Андрес Нильсен айтып атат, Даниялык талдоочу. Жеке пикиримди айтсам, эми чын эле мен ойлоп атам, чын эле бул саясий оюн окшойт. Эң негизгиси бүгүнкү күнү ошо мындай да, баягы бул деген кородогудай эле мындай мыйзам да. Эгерде сен жоону ыңгайсыз абалга калтырсаң, сен алдыдасың деп эсептелинет да, дүйнө коомчулук менен. Эгерде сага жөө эчтеке кыла албаса, анын шору да. Эгерде ультиматум коюп, жооң анан сага туз сокку кылса, бул анык саясат да, анык бийлик. Эгерде сокку бербей, тегеренип эле бирдемке шүйлөнүп жүрө берсе, анда баары бир сен утуудасың, ал болсо утулушта. Ушул нерсе азыр көрсөтүлүп жатат. Ошон үчүн эгерде так саясатка карасак, ит эле болуп атат да, евро биримдик ит эле болуп атат. Трамп ошо Путиндин сөзүнө каршы чыгып, Путин мени ошо чоң баягы кандайдыр бир көңүлүмдү оортуйди, ошо мен деген кичине ага ошо кылган иштерине сарсанамын, эгерде Путин мени укпаса Украинага куралды толтура жадырамын деп айткан көп. Бирок ошонун менен аркасы менен баары бир байкасак ошо Путиндин саясатын мындай аткарылышына көмөк түзүп атат да, кандайдыр бир. Ошон үчүн Украинанын эле шору болуп атат. Ошол азырынча сүйлөшүүлөрдө жыйынтык жок. Сиздерде кандай пикир? Айтыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Видеону ушу менен бүтүрөлү. Азыр ушундай болуп атат азырынча. Бизнес пландоо боюнча ушул QR код аркылуу катталсаңар кат келет. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Дагы колдоолор келип атат. Чоң ыраазычылык билдирем колдогондорго. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишене алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.